dünya жүзүндө кыздар информациялык технологияларда деген күн экен. Мен абдан кубанычтамын. Бизде ушинтип биринчи жолу балким республиканын алкагында ушинтип өткөзүп атканыбызга. Биздин фонд 2013-жылдан баштап эле кыздар информациялык технологияларга кошулсун деген демилге менен келе жатабыз. Совет заманында жаңы эле башталган ошо сабаттуулукка кыздарды чакырып аткан мындай кыймылга окшош да бул да. Анткени биз бүгүн жаңы бир сабаттуулукту, компьютерлик сабаттуулукту окуп билип атабыз. Ансыз ошол 22 кылымды биз багындыра албайт экенбиз. Артта сүрүлүп калып калат экенбиз. Ошондуктан мына биз өзгөчө кыздарды чакырып атабыз. Ушундай кыймыл, ушундай иш аракетти жасап атсаң, эркек балдар айтышат, бизди эмнеге киргизбейсиңер, кошпойсуңар деп. Эми эркек балдар дайым эле бар. Биздин техникалык университеттерде карап көрсөңүздөр, ошо математика, физика факультеттерин карап көрсөңөр, жалаң эркек көбүнчөсү эркек балдар болуп атат. Ошондуктан мамтип кыздарды чакыруу деген бул дүйнөлүк кыймыл. Американын өзүндө абдан күчтүү бул кыймыл. Европада күчтүү. Мына Европада Германия мисалы, же болбосо Россияда буларда эч айырма жок эле. Кыз балабы же эркек балабы баары эле мындай техникалык университетке кирсеңиз окуп атышат. Бирок ошондо да мына бизде акыркы убакта Кыргызстанда мен мына көп жашап билип калдым, көрүп калдым. Баягы совет замандагы окумуштуулар, практиктер кетишти, алардын заманы өтүп кетти. Бирок жаңылар алардын ордуна келип аткан жок. Мына биздин азыр эгемендүү Кыргызстанда майнинг же болбосо тоо кен индустриясы, ошондой эле энергетика абдан катуу иштелип келе жатат. Эми ошол жерде кыздар да мындай бир негизги позицияларга ээ боло алабы же жокпу деген бул чоң маселе болуп атат. Анткени өткөн жылдары мына атактуу Розалия Жыйынчураева, Мирабад Кибекова деген окумуштуулар жана мындай геологиядан чоң ачылышты жасаган аялдар бар болчу. Бүгүн болсо кыздар бар, бирок абдан көп кеңтүү компаниялар иштеп атышат, өздөрүнө консультант катары таба албайт. Ана мен кыздарга дагы бир жолу кайрылып турам. Биз эмне себептен ушинтип атабыз? Теңдик деп атабыз кыздар менен балдардын ортосунда. Анткени ушул тармактарда акчасы да көп болот. Булар болсо ушу негизги экономиканы алып келе жаткан өндүрүштөр. Ошондуктан биз кыздарды чакырып атабыз. Баргыла, коркпогула деп. Биз Асел Сатпаева жөнүндө эч чарчабайбыз дайыма айтканда. Анткени Асел ушу биздин эле политех институтту бүтүп, анан кийин Кембриджге барып, окуп, азыр Кембридждин жанында абдан атактуу Bath University деген бар. Ошондо мына иштеп, Улуу Британияда атактуу окумуштуу болуп отурат. Мен кыздарга кайрылганда ошо мусулман дүйнөсүндө же болбосо чыгыш дүйнөсүнөн чыккан 3 фигураны айткым келет да. Биринчиден мисалы Зара Хадид. Зара Хадид деген атактуу дүйнө жүзүндө мен оюмча мага жаккан номер 1 архитектор. Кандай гана ошо эми китеби бар, аны барып көрсөңүздөр деле болот. Мейли китепкана, мейли раритет китепме дүкөнүнөн. Ошондой эле мисалы экинчи мен айтат элем, өтө атактуу, өтө мындай белгилүү бул Эрен Өзмен. Эрен Өзмен деген Туркиядан чыккан аял киши, азыр ал миллиардер. Ал болсо окууду бүтүп эле Туркиядан Америкага барат экен. Азыр Рено деген Невада штатында шаарда жашайт. Күйөөкү космосто уча турган корабльдерди жасайт экен, шаттлдарды. Ошол корабльдер болсо учуп жүргөн чоң корабльдарга керектүү нерселерди апарат экен. НАСА ирмен менен иштегиси келет дайыма. Эми мына ошон үчүн бүгүн миллиардер да болуптур бул киши.
Ана мен айтат элем, мисалы, Сауле Омарова, Казакстанды, түбү Казакстандан чыккан, ушу Уральск шаарынан. Сауле баягы күнү конгрессте өтпөй калды, бирок Америкада президент Байден ал кишини ошо негизги контролер, банктардын баарын контролдоо жумушуна дайындоого өзүнүн каалоосун билдирген. Башкача айтканда, кыздар, ушинтип биздин чыгыштан, биздин мына ушул өлкөлөрдөн ушундай адамдар чыгат экен. Биз деле ошонткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар, фундамент бар.